Бактарактар бул биздин шаарыбыздын өпкөзү. Элдин дарактарга болгон мамилесин өзгөртүш керек. Бак жок болсо туугандар, бул деген аба жок болот. Аба жок болсо биз жок болобуз да. Мен дайым эле айтып жүрөм го, ошо сөз эркиндиги Титаник сыяктуу чөгүп баратса, биз ушул журналисттер андагы пианино ойногон ошол музыканттарга окшош өзүбүздүн ишибизди акырына чейин аткарышыбыз керек. Албетте, жамгырдын аркасынан сөзсүз күн, анан ушу күн желеси дагы чыгат. Рахмат.